Үстүбүздөгү жылдын 23-сентябрь күнү Араван районундагы жүгөрү талааларынын биринен 5 жаштагы Бахадырхан Алимжановдун жансыз денеси табылган. Бул боюнча Араван райондук ички иштер бөлүмү ыкчам иликтөө иштерин жүргүзүп, анын натыйжасында кылмышка шектүү катары 15 жаштагы бала кармалган. Анын айтымында окуя 22-сентябрь күнү саат 18:00 чамасында болгон. Анда 5 жаштагы коңшусу анын тамеки чегип жатканын көрүп, атасына айтам деген. Мындан улам аны коркутуп коюу максатында жүгөрү талаасына алып барган. Yok, aytaman dedi. Aytmaysan demoqchi edim. Pastga olib tushdim. Sal mahallamiz pastroqqa olib tushdim. Айтам дегеннен ылдый жакка алып түштүм. Анан ал жакта жүгөрүнүн арасына алып кирип, колу бутум байладым. Анан коркуп кетип, оозунда скотч менен ороп салдым да кетип калдым. Анын азыр ойноп жүргөнү түшүмө кирип жатат. Түшүмө кантип келди? Күлүп жүргөнлөр жерге алыпты. Күлүп жүргөнлөр, ойнап жүргөнлөр. Учурда бул факты боюнча алсыз абалынан же жашы жетелектигинен пайдаланып адамды өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, кылмышка шектүү Араван райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Байлаганда да катуу байлаган экен, мойнунан дагы оозу мурдунда жаап, ошол жерден таштап кетип калган экен. Кийин издөө иштери башталганда айылдын баары бул жоголгон баланы издеп чыккан, тиги бала болсо үйүндө отурган. Анан кийин ошол биринчиден жанагы свидетельский показаниялар болду, мындай көрүп билген, ушу менен кеткен деп айткандар болду. Экинчиден жанагы эмелер калып калган, издери. Ошол боюнча дагы доказательстволор чыгып, ошол боюнча бул кылмышка шектүү деп ошол эле айылдын 2000-жылкы тургуну кармалып атат. Бул жерден оор кылмышка биздин кылмыш кодексине 14 жаштан бери жоопко тартылат. Чынында 15 жаштагы баланы мындай ишке барат деп эч ким ойлоосу керек. Окуя болду, аны эч кайда жашыра албайсың. Эми ал өзүнө тиешелүү жазасын алат. Бирок муну менен өлкөдөгү кылмыштуулук азаят дегенге эч ким кепилдик бербейт. Андыктан алдын алууда жалпы коомчулук күрөшүү керек.